көрөрмандары, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн мен сиздерге тез жана даамдуу быша турган тамак жасаганды тартип көрсөтүп берем. Сиздерге жагат деген ойдомун. Анда эмесе бул жерде уже жууп, тазалап, баарын басып даяр кылып алдым. Холодильниgiңиздерде кандай продуктаңыздар болсо дагы кошуп өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кошуп жасасаңыздар болот. Бул жерде 4 картошка, кичине болгарский, баклажан, 1 баш болгарский, 1 баш пияз, 1 баш чеснок, 2 сабиз жана чоң кабачки жана помидор. Азыр биз сковородкага кичине май куюп даярдап алабыз. Ал дак болуп калды. Көп куйбайбыз, себеп дегени кабачкинин суусу чыгып кетет. Мынакей. Мынакей достор. Бул күйүп кетсе деле боло берет. Себеп дегени пияз күйүп кетсе кичине кызыл да болот. Даамын дагы жакшы чыгарат. Кам эле сразу эле үстүнө салып ийген деле болбойт. Кызыл кылып пышырып алсак даамдуураак болот дейт. Мынакей мен картошканы салып алдым. Картошканы кандай формада туурасаңыздар дагы болот. Өзүңүздөргө ыңгайлуу болсо эле болду. Картошкадан кийин мен азыр сабизди салам. Сабизди салып алдык. Азыр будан кийин болгарский, андан кийин кичине баклажанды себелеп койдум. Андан кийин сиздер